Саламатсыздарбы. Эмеси ке ошондо программасы. Борбордук шайлоо комиссиясы партияларга дагы бир сотту уттурду. Бул жолу БШКны бүтүн Кыргызстан жеңип чыкты. Ага чейин Борбор шайлооком Кыргызстан партиясына уттурган. Комиссиянын төрайымы жогорку сотко кайрылабыз деген, бирок азырынча андай боло элек. Клара Кабилованын мезгилинен бери БШК мынчалык шерменде болгон эмес. Я, Кабилова Клара Саматовна, действующий председатель Центрального... Мен Кабилова Клара Саматовна Борбордук шайлоо комиссиясынын учурдагы төрайымы. Расмий түрдө билдирем, жергиликтүү кеңештерде боло турган шайлоо алдындагы өнүктүк учурунда Кыргызстан президентинин уулу Максим Бакиев тарабынан мен катуу басымга дуушар болдум. Ал мени мазактап, жаман сөздөр менен сөккөнгө чейин барды. Бул окуя Борбордук шайлоо комиссиясынын жыйынынан кийин дароо болду. Последовавшие после заседания Центральной избирательной комиссии 2008 жылдын 26 сентябрында жасалган бул билдирүүдөн кийин Кабилова кызматтан кетүү тууралуу арыз жазган. Президент Курманбек Бакиев аны ошол эле күнү канааттандырган жана Кабилова Москвага качып кеткен. Бирок ал жарым жылдан кийин Кыргызстанга кайтып келип, Прогресс үчүн деген партия түзгөн. 2017 жылдын май айында болсо Аида Салянованын ордуна депутат болгон. Анткени менен иши менен эчтеле көзгө илинген эмес. 12 жыл мурда социалдык тармактар жокко эсейле. Ошондуктан Кабилованын кызматтан чегинишин коом кухняда гана талкуулаган жана кеңири эч кандай акциялар болгон эмес. Анткени менен Кабилованын аракетинин артында ким болсо дагы ал эржүрөктүк кылган. Ага чейин Чынара Жакыпова же Амангелди Муралиев каршылык көрсөтүү иретинде министрлик кызматтарынан чегинген, бирок элге эч кандай билдирүү менен чыккан эмес. Азыр мезгил өзгөрдү жана Бишкек соту Кыргызстан партиясынын кече күнү болсо бүтүн Кыргызстандын ишин карап жатканда сот имаратынын алдында жүздөгөн адам катышкан митингдер болуп өттү. Сот чечимдери ошондой каршылык акцияларынын таасири алдында кабыл алынды десе да болот. Анткени Кыргызстан соттору өз эрки менен калыс жана акыйкат өкүм чыгарарына азыр эч ким ишенбейт. Biz ушул кезге чейин айтып келдик, Борбордук шайлоо комиссиясы өзүнүн ыйгарым укуктарын сырттан чыгып кетти, саясий иштер менен алек болуп баштады, мыйзамдык тараптарды карабай калды деген сөзүбүздү азыр биз ушул сот толугу менен далилдеди и мойнуна коюп берди. Биз ыраазычылык билдиребиз. Кечээки сотко чейин партия мындай соттук териштирүүлөр биздин убакытты жеп жатат жана шайлоо өнөктүгүн биз жакшылыктуу өткөрө албай калдык деген. Бирок Борбор шайлооком өз чечимдери жана андан кийинки соттор менен бүтүн Кыргызстанга болуп көрбөгөндөй реклама жасап берди жана мурда шанстары көп деле жогору бааланбаган партия эми чындап эле жогорку кеңешке өтүшү мүмкүн болуп калды. Социалдык түйүндөр жана башка IT технологиялар өнүккөнү менен андай иштер Борбор шайлоокомго эч тиешеси жок өтүп жаткандай. БШКга алып келинген кагаздар советтик доордогудан да эски журналга кол менен жазылып жаткандай эле партияларды четтетүү чечимдерин да БШК эски доорго таандык себептер менен түшүндүрүүдө. Мисалга, Кыргызстан партиясынын документтерин башка адам алып келиш керек эле деп айтылган. Бирок андай катай үчүн партияга ашып кетсе эскертүү гана берилиш керек эле. БШК болсо мүмкүн болгон эң катуу чара колдонуп, партияны шайлоодон четтетип салып жатат. Бүтүн Кыргызстан боюнча чечимди эле ошондой. Анан 19 августта өткөн курултайында талапкерлерди көрсөтүү жана алар үчүн добуш берүү процедуралары бузулган деп айтылды. Бул деле партияны шайлоодон таптакыр четтетип сала тургандай күнөө эмес да. Негизги күнү курултайда бекитилген менен БШКга тапшырылган тизмелер эки башка. Бирок башка партиялар деле тизмелерин улам тактап отуруп, акыркы варианттар кечээ күнү 9 сентябрда гана жарыяланды. Мындай майда шылтоолорду пайдаланганы менен БШК жана дегеле бийлик орчунду башка мүчүлүштүктөргө көңүл бурбайт. Бардык уюмда коррупцияга белчесинен баткан жана тизмелердеги орундар сатылып жатпайбы? Аны баарыбыз билебиз, бирок ачык айтпайбыз. Ке ошондо саламат калыңыздар.